Бүгін 17 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентinin Ысыкөл облусундагы карым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев жубайы менен Жетөгүз районундагы номер 31-72 шайлоо участкасына келип добуш берди. Өз милдетибизди аткарып, баарыбыз тең шайлоо участкаларына келип берелик. Татыктуу талапкерлер шайлайлык. Бул биздин мамлекетибиздин келечеги. Ушул биздин шайланып келген депутаттарыбыз дайым буюрса келечекте ушул аймактын өнүгүшүнө, биздин районубуздун өнүгүшүнө, облустун өнүгүшүнө чоң салымдарын кошо турган талапкерлерге деп тилейбиз. Мынакей биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич да талап кылып келди. Шайлоо таза өтүш керек, так өтүш керек, бүт бар мыйзам чегинде болуш керек. Мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер шайлоо иштеринин уюштуруу иштерине катышат, коопсуздугун карап берет. Шайлоо керектүү материалдык, техникалык жабдуулар менен камсыздап берет. Ал эми үгүт, насихат иштерине бул катышпаш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз толугу менен ушул коюлган талаптардын баарын аткарабыз. Шайлоонун жүрүшүн мыйзам чегинде өткөрүүнү талап кылып, мыйзам чегинде өткөрөбүз. Жетөгүз районунун Жетөгүз айылындагы 31-72 шайлоо участкасында добуш берүү саат 8:00 башталып, айылдык кеңешке депутаттарды шайлоодо жергиликтүү эл бул сааттарда добуш берүү үчүн участкага келип башташты. Шайлоо участкасында тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынан берилген тапшырмаларды бүт убагында аткардык. Эч бир шайлоо учуру, даярдануу учурунда бардык берилген тапшырма убагында аткарылып, тиешелүү жетекчилер менен сүйлөшүп, шайлоо участкасын даярдап берүүдө айыл округунун башчысы, тиешелүү органдар бүт бардык материалдык жагынан жардам беришти. Бүгүн шайлоо өттү, шайлоо катыштым, шайлоо өз добушумду бердим. Бул толкундалар болот экен, өтө башкача сезимдер байлап турат экен. Жалпы Ысыкөл облусу боюнча жергиликтүү кеңештин шайлоосуна 19 саясий партия 25 кеңештеги 625 мандат үчүн ат салышат. Шайлоого 346 миңден ашуун шайлоочу катышат деп күтүлүүдө. 249 шайлоо участогу уюштурулган. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Асылбек Касанов, Ысыкөл жаңылыктары.